Бүгін 28 январда Кыргызстан менен Тажикстандын чегара тилкесинде тараптардын делегацияларынын жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик агенттиктин чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын делегациясын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жетектөөдө. Делегациянын курамына президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев, УКМКнын чегара кызматынын директору жана башка мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилери кирди. Тажик тараптан Тажикстан Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасынын биринчи орун басары, Согди облусунун төрагасы, чегара аскерлеринин кол башчысы жана УКМКнын төрагасынын орун басары, ошондой эле башка официалдуу өкүлдөр болушту. Тараптардын делегациясынын курамына Кыргызстандын Баткен облусунун жана Тажикстандын Согди облусунун тиешелүү аймактык түзүмдөрүнүн жетекчилери да кирди. Жолугушуунун жана сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында тараптар төмөнкүлөрдү чечишти. Биргелешкен комиссияга тиешелүү укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын катышуусу менен чыр чатактын келип чыгуу себептерин тыкыр иликтөөнү уюштуруу, чыр чатактын башталышында үйлөрүн таштап кеткен бардык жергиликтүү тургундардын кайтып келишин камсыз кылуу, аскердик түзүлүштөрдүн бардык бөлүктөрүнүн тиешелүү чегара сызыгынан чыгарылуусу, бардык тосулган жолдорду, талкаланган инфраструктураны жана электр линияларын калыбына келтирүүнү камсыз кылуу, тараптардын бийлик органдары келечекте чегара, суу жана жер жаңжалдарын алдын алуу жана болтурбоо максатында чегара аймагында тийиштүү көзөмөлдү камсыз кылууну, 2022 жылдын январында Кыргызстан боюнча көмүрдүн чекени баалары өткөн жылдын декабрына салыштырмалуу 1%га төмөндөп, 1 тонна үчүн 5178 сомду түздү. Бул тууралуу улуттук статистикалык комитеттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, муну менен бирге минималдуу чекени баалар Чаек айылында 1 тонна үчүн 3000 сом, Балыкчыда 1 тонна үчүн 3950 сом жана Нарында 4400 сом болгону байкалды. Ошол эле учурда көмүргө карата эң жогорку баалар Кара сууда 7000 сом, Баткен жана Ноокатта 7230 сом экендиги кабарланды. Кактус медиа маалымат агенттигинин имаратынын алдында агенттик жабылсын деген пикирдеги адамдар чогулуп, элдик көзөмөлдөн болобуз, башкы редактору чыгып жалган маалымат таратканы үчүн жооп берсин деп талап кылышты. Андан сырткары Баткен облусундагы чегара маселелери чечилсин деп келгендер да болду. Алар Кактустагы маалыматтарды окубаганын айтып, чегаранын чечилишин талап кылабыз дегендер. Ошондой эле коомдук активистмин дегендердин бири аталган маалыматтан сырткары бул сайттан эч нерсе окубай турганын айтты. Аталган медианын алдында нааразычылыгын билдирген 6-7 адам топтолуп, калгандарынын бардыгы чагылдырууга келген журналисттер болду. Эскерте кетсек, 27 январда Кактус медиа Тажикстандын Азия Плюс маалымат каражаты чегарада болуп жаткан кырдаалды өз элине кандай түшүндүрүп жатканы тууралуу алардын маалыматын шилтеме берүү менен чыгарган. Бул маалымат менен айрымдар таанышкан соң кыргыз маалымат каражаты тажик тараптын кызыкчылыгын көздөп жатат деп айыпташкан. Андан соң 28 январда редакциянын алдында митинг болору тараган. Редакция өз кезегинде ал маалыматты таратууда кененирээк, жеткиликтүү кылып элге түшүндүрө албагандыгы үчүн кечирим сураган.